Мамлекеттик салык кызматынын Жалал Абад облусунун Сузак району боюнча инспектору пара алып жаткан жеринен кармалды. Улуттук коопсуздук кызматынан билдиришкендей, кылмыш жаза кодексинин опузалап пара алуу боюнча кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталган кылмыш ишинин алкагында жана коммерциялык секторлордогу коррупциялык системаларды жок кылуу боюнча жүргүзүлгөн иш-чаралардын жүрүшүндө мамлекеттик салык кызматынын Жалал Абад облусунун Сузак району боюнча башкармалыгынын инспектору пара алып жаткан жеринен кармалды. Салык кызматкери Жалал Абад шаарынын тургунун патентти жабуу боюнча жана салык карызын кечиктиргендиги үчүн маселени оң жагына чечип берүү үчүн кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланып, жашоочудан опузалап акча каражатын талап кылган. Көрүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын жыйынтыгында 23 февралда мамлекеттик салык кызматынын Сузак району боюнча башкармалыгынын инспектору паранын бир бөлүгүн алып жаткан жеринен кармалып, кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 98-беренесине ылайык Жалал Абад шаарынын ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары улантылууда.